Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Силер күткөн кызыктуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакты мен Нургүл Тайыр кызы алып барам. Бүгүнкү сабагыбызда жалпы республикалык тестирлөөгө кантип даярданабыз? Чын эле жалпы республикалык тестирлөө ушунчалык татаалбы? Мына ушундай бир катар суроолордун үстүндө талкуу жүргүзөбүз. Жалпы республикалык тестирлөө. Жалпы республикалык тестирлөөнү билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору бир канча жылдан бери суроолорун түзүп келүүдө. 1-2 жылдын аралыгында республикалык олимпиаданын суроолорундагы билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору түзүп калды. Муну эл арасында СОМО деген аталышта таанып билип жүрүшөт. СОМО – Центр оценки в образовании и методов обучения. СОМО билим берүү борборунун дагы, жалпы республикалык тестирлөөнүн дагы жалпы максаты окуучулардын жалпы билим деңгээлин, жогорку окуу жайга окуп кете алуу жөндөмүн, билим алуу жөндөмүн, билимин пайдаланып эмнелерди жасай ала тургандыгын текшерүү. Жалпы республикалык тестирлөөдө фактологиялык билимдин көлөмүн эмес, өз алдынча ой жүгүртүүнүн жана мектептен алган билимди пайдалана алуусун текшерет. Тексттин тапшырмалары окуу программасынан тышкары чыкпайт жана мамлекеттик окуу стандарттарына негизделген. Жалпы республикалык тестирлөө кыргыз, орус тилдеринде өткөрүлөт. Негизги жана предметтик тесттерден турат. Негизги тесттин курамын 3 чоң бөлүк түзөт. Биринчи математика, экинчи сөздүк логика бөлүмү, үчүнчү эне тилинин практикасы. Математикадан 60 тапшырма 90 мүнөт. Сөздүн логика бөлүмүнө окшоштуктар же аналогия, сүйлөмдөрдү толуктоо 30 тапшырма 30 мүнөт. Эне тилде окуу жана түшүнүү 30 тапшырма 60 мүнөт. Эне тилинин практикасында 30 тапшырма 30 мүнөт. Жалпысынан 150 тапшырма 250 мүнөт берилет. Жалпы республикалык тестирлөөдө уюштуруу моменттерин эске албаганда жалпы тесттин өзүнө 3 саат 35 мүнөт каралган. Жогорку окуу жайга тапшырам деген ар бир абитуриент жалпы республикалык тестирлөөгө милдеттүү түрдө катышуусу зарыл. Жалпы республикалык тестирлөөдөгү эң жогорку көрсөткүч 245 баллды түзөт. Ал эми жогорку окуу жайга конкурстук негизде катышуудагы эң төмөнкү босого балл 105 баллды түзөт. ЖРТда эң алдыңкы 50 окуучу алтын сертификатка ээ болушат. Алтын сертификатка ээ болгон бардык абитуриенттер Кыргызстандагы жалпы окуу жайларга акысыз, конкурссуз өтө алуу укугун алышат. Ал эми предметтерден химия 40 тапшырма 80 мүнөт, биология 40 тапшырма 60 мүнөт, физика 40 тапшырма 80 мүнөт, тарых 40 тапшырма 60 мүнөт, англис тили 50 тапшырма 60 мүнөт, математика 40 тапшырма 80 мүнөт, кыргыз тили жана адабиятынан 80 мүнөт, орус тили жана адабиятына 80 мүнөт убакыт берилет. Предметтердеги босого балл 60-ты түзөт. Эгер 60 балдан жогору ала алган болсо, ал абитуриент конкурс учурунда жогорку катышууга же болбосо атаандаштарынан бир аз алдыга чыгып кетүүгө укугу бар болуп эсептелет. Урматтуу окуучу достор, жогорудагы белгилерди кайрадан эсиңерге салгым келип турат. Жалпы республикалык тестирлөөдө ар бир туура жоопту айлана түрүндө кара түскө боешубуз зарыл. Эгер тестти иштеп кетип жатып, кайсы бир суроолордо адашып калган болсок, анда туура жообун биз төртбурчтукка алышыбыз керек. Төртбурчтукка алып оңдогондон кийин компьютер текшергенде төртбурчтукту туура жооп катары кабыл алат. Дагы бир нерсени эсиңерге салгым келет.
бир суроодо бир гана жолу оңдоо укугуна ээсиңер. Жалпы республикалык тестүрлөөдө кыргыз тилинен же негизги тесттеги кыргыз тили бөлүмүнөн аналогия, сүйлөм толуктоо, окуп түшүнүү кыргыз тилинин практикумунан суроолор келет. Аналогия Сомо билим берүү борбору өзүнүн бир канча видеолорунда жана сабактарында айтып кеткендей эле, аналогиялык эталон жуптардын ортосунда 4 гана байланыш бар. Аналогия 4 гана байланыштын негизинде түзүлөт. Биринчиси себеп, натыйжа жана иреттүүлүк, зат жана анын максаты, бүтүн жана бөлүк, жалпы жана жеке түшүнүк. Зат жана анын функциясы, кесип жана анын жардамчы куралы, синоним, антонимдик аналогия. Сүйлөм толуктоодо болсо, сүйлөмдөрдү байланыштырып турган сөздөргө логикалык жактан маани бериш керек. Бир эле жертыда эмес, жалпы дүйнөлүк окумуштуулардын эсин оодарган жана дүйнөлүк окумуштууларды ойлонткон эң татаал бөлүм бул окуп түшүнүү бөлүмү деп айтып жүрүшөт. Окуп түшүнүү бөлүмүндө эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Жогорудагы 11 бөлүмдү сиздерге сунуштайбыз. Биринчи, сөздөрдүн тике жана кыйыр маанилерин түшүнө билишибиз керек. Экинчи, сүйлөмдө камтылган маалыматтарга таянып негизги ойду аныктоону үйрөнүшүбүз зарыл. Үчүнчү, сөздүн туюнтманын, мазмунун, маанисин түшүнүшүбүз керек. Төртүнчү, салыштыруу үчүн саптарды кунт коюп окуп чыгуу зарыл. Бешинчи, экинчи үзүндүдө айтылган ойлорду биринчи үзүндү менен салыштырып, алардын негизги ой тыянак чыгара билүүбүз керек. Алтынчы, туура эмес жоопторду таап, алып салуу ыкмасын пайдалануу. Жетинчи, тексттеги тийиштүү маалыматка таянып жооп берүү. Сегизинчи, үзүндүнү эмнени далилдеп тургандыгын аныктоо. Тогузунчу, тексттин жардамы менен автор кандай ойду далилдегиси келгендигин аныктоо. Онунчу, сөз тизмегине маанисин контекстке карап аныктоо. 11-чи, эки үзүндүдөгү көз караш, ой, инсандарды биринчи үзүндү менен салыштырып, алардын ортосундагы айырманы табуу. Кыргыз тилинин практикуму бөлүмүнөн фонетика, лексика, морфология, синтаксис, стилистика, пунктуация, орфография бөлүмдөрүнөн суроолор түшөт. Урматтуу окуучу достор, изденүүдөн ийгилик жаралат. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Демек, аракет, изденүү гана жалпы республикалык тестүрлөөдө силерге ийгилик алып келет. Урматтуу окуучу достор, бүгүнкү сабагыбыз абдан түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, видеонун ылдыйына суроолорду калтырсаңыздар болот.